Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биздин каналда аябай даамдуу, тез даяр болуучу фунчоза салаты болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. 200 грамм этти узунчасына саманча кылып турап алганмын. 2 дана пиязды турайбыз. Бир дана болгарский перецти да узунчасына турап алуу керек. 2 дана бадыраңды видеодо көрсөтүлгөндөй кылып тураңыздар. Жана ошондой эле 2 дана сабизди кыргычтан өткөрүп алдым. 2 дана фунчозаны үстүнө суу куюп, дымдап чаап коюу керек. Сковородкага майды куюп, этти кууруп алабыз. 5 мүнөттөй кууруп алгандан соң 2 аш кашыкта соя соусун коштум. Андан соң пиязды салабыз. Аралаштырып алгандан соң болгар перецин да салып аралаштырабыз. Сабизди салып, жакшылап аралаштырып алдым. 1 чай кашыкта туз, кара мурч коштум. Аралаштырып даяр болду. Эми суусунан ажыратып алынган фунчозага бардык азыктарыбызды салабыз. Эң акырында фунчозанын приправасын коштум. Мына эми баарын аралаштырсак, салатыбыз даяр болот. Өзүңүздөрдүн каалооңуздарга карап, көк чөптөрдү да кошсоңуздар болот. Мына биздин аябай даамдуу, тоюмдуу фунчоза салатыбыз даяр болду. Жакса лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар. Каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо амандашканча саламатта калыңыздар.